Максат айылындагы орто мектеп 220 орунга ылайыкташкан. 8 жыл мурун гана салынган бул билим уясы акыркы 1 жыл аралыгында 2 рет капиталдык оңдоого кабыл болтурат. Буга себеп 2021 жылдын апрель жана өткөн жылдын сентябрь айындагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда тажик тараптын аеосуз аткылоосуна дуушар болуп, класстар жабдыктары менен кошо өрттөлгөн болчу. Андыктан калыбына келтирүү иши ыкчам колго алынып, капиталдык ремонт иштери жүргүзүлгөн. Ал эми окуучулар ошол күндөн тартып онлайн окууда окуп келишкен болсо, ушул жылдын 23 январынан баштап кайрадан мектептерде окуулар жүрүп баштады. Оптикалык дискар деп аталат. Биз 23 январдан баштап офлайн окуубузду баштадык. Азыркы учурда окуучуларыбыздын катышуусу жакшы. Жакынкы айылдарда окуп аткан окуучуларыбыз дагы азыр өзүбүздүн мектепке келип билим алып жатат. Сентябрь айындагы каргашалуу окуядан Жаңы Жер айыл аймагындагы Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектебинин имараты жабыркаган. Аталган мектепти калыбына келтирүү иштерин Арис уюму колго алып, капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн. Учурда имарат пайдаланууга берилди, мектеп кадимки режимде өз ишин баштаган. Аристин коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун регионалдык өнүктүрүү долбоорунун алкагында жалпы суммасы Максат орто мектеби 3.279.760 сом, ошондой эле Чыңгыз Айтматов ГСУ 22 1.576.082 сомго толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, азыркы күндө ошол 26 январдан баштап мектеп окуучулары толугу менен кирип, азыркы күндө окуп атат. Сентябрь айындагы каргашалуу окуядан Максат айылында жалпы 21 турак үй, айылдык ФАП, милиция бөлүмчөсү, мектеп жана 100 орунга ылайыкташкан Сейтек балдар бакчасы жабыркаган. Учурда социалдык объектилер капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 21 үй кайра курулуп, айрымдарынын чатырлары жабылууда. Мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, Арыс уюму тарабынан каржыланып, бүгүн мына мектебибиз толук капиталдык ремонттон, биринчи кабат, экинчи кабаты дагы капиталдык ремонттон өтүп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Элдерибиз 70-80% толук көчүп келип, бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыз билим уясына келип, бүгүнкү күндө билим алууда. Жабыр тарткан 21 үй бүгүнкү күндө курулуу иштери кызуу жүрүп атат. Буюрса февраль айында бүтүп, үйлөр толугу менен бүтүрүп, жабыр тарткан үй бүлөлөрдү буюрса үйлөрүнө киргизип алында турабыз. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.